Диана Дьяченко 2005 жылы Бишкек шаарында жарка келген. Анда көп улуттун каны бар. Апасы Өзбекстанда төрөлүп өскөн, улуту Беларус, еврей, орус аралаш. Атасы Кыргызстандан болот, улуту кыргыз, украин, орус аралаш. Диана Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин колледжинде билим алган, кесиби боюнча юрист. Муну менен катар программист болуп да иштеп жүргөн. Анын айтымында жолдошу менен телеграм аркылуу таанышып калган. Жолдошу Алмазбек 1993-жылы Баткен районунун Аксай айылында төрөлгөн, бирок Ош шаарында чоңойгон. Ушул 30 жыл аралыгында ал бир да турмуш курган эмес экен. Бир нече ай өткөн соң ал мага гүл жөнөтүп алгачкы жолугушууга чакырды. Ал мени гана өзүнүн келечектеги жубайы катары көрүп жаткандыгын айтты. Ошентип экөөбүз 2 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрдүк. 1 жылдан ашуун чогуу жашадык. Анан ал мага үйлөнүү сунушун киргизди, дейт Диана. Кадимки каададан калбай Ошто таңкы саат 6:00 туруп эшик шыпыра баштасам, баары үстүмдөн күлүштү. Анткени биздин үй бүлөдө келиндин таң атпай туруп эшик шыпыруусу жок экен. Кайын журтка бат эле көнүп кеттим. Буга кайненемдин колдоосу, кеңеши жана жылуу мамилеси себеп. Үйдө коноктосуп башка келиндер менен сүйлөшүп отуруп дасторкон жасаган абдан жагат. Өзүмдүн ата-энемдин үйүндө конок деле көп чакырылчу эмес. Жалпы кыргыздын жашоосу сонун айрыкча жуулук салуу салты. Менин шкафымда алардын түрлөрү бар, дейт Диана. Келечекте Алмаз менен Диана 5 балалуу болгусу келет. Азырынча алар менен Мейин жана Кунна аттуу 2 мышык жашайт.